Ассаламу алейкум, урматтуу Facebook'тагы достор, жалпы кыргызстандык мекендештер. Мынантип дагы бүгүн түз эфир кылып жатабыз. Буга себеп мындан бир жума мурда, тагыраагы бир 7 күн мурда эфир кылганмын. Ошол эфирге аябай кандай көп комментарийлер жана жеке куржунума ар кандай сын тагуулар, каалоолор, колдоолор дегендей келип түшкөн экен. Ошолорго бүгүн кыска нуска жооп беретинде чыгып отурам. Албетте көпчүлүк ар кандай ойлонот. Бардыгын бир жерге түптөй албайбыз, баарынын оюн бир жерге алып келе албайбыз. Бардыгын бир багытта ойлонууга мындай жардам берип же багыт бергенибиз менен алардын бардыгын бир ой жүгүрткүлө, бирдей багытты карагыла дегенге мүмкүн эмес. Ошон үчүн коомчулук ар кандай ой жүгүртөт. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар, өздөрүнүн тандаган жолу бар дегендей. Бирок мен бир нерсеге баса белгилеп жооп бергим келип атат. Сен эмне кылып койдуң деген суроолор келиптир. Албетте бул мындай тааныбаган, жүзү жок, азыркы биз айтып бакырып кыйкырып аткан, көпчүлүк айтып аткан тил менен айтканда фейктер экен. Бирок ага карабай, ал фейк аккаунттун артында бизге окшогон адам отурганын билебиз. Ошолорго жооп беретинде айтып койгум келди. Мен эмне кылдым? Мен казынага кол салган жокмун. Кыргыз элимин кен байлыктарын тоноп талап жеген жокмун. Же болбосо кыргыз элиме бир кыянаттык кылган жокмун. Мен мындан өткөн салымым кандай болуш керек дагы? Мындан өткөн менимче ойлойм салым жок. Экинчиден, мен кыла турган ишим алдыда. Азыр жашмын. Мына ошол эл үчүн, мамлекет үчүн кыла турган иштерими ишке ашырыш үчүн азыр ушул кадамдарда жүрөм. Адилеттүүлүк, акыйкаттык, мыйзамдуулук деп жүрөм. Кээ бирөөлөргө окшоп, бийликке колдогон адам келип калса эле, заматтанын тарапташы болуп, же жакындашы болуп, же анын коргоочусу болуп чыга алган жокмун. Мен бүгүн мындайча айтканда, бийлик болобу, оппозициясы болобу, позициясы болобу, айырмасы жок. Ким болсо болсун. Мыйзамсызбы? Мыйзамсыз деп айтып атабыз. Өзүбүздүн акыл эсибиз жетишинче айтып атабыз. Дареметибиздин жетишинче айтып атабыз. Түшүнүгүбүздүн жетишинче түшүндүрүп берүүгө аракет кылып атабыз. Бирок сиздер дагы эмне кылып койдуң дегенден мурда ошол сүрөнү өзүңүздөргө да берип көрүңүздөр. Бүгүн мен коомчулукта же болбосо коомго бир фейковый аккаунт менен жамынып алып, элге бир жаман түшүнүк алып келген жокмунбу? Өсүп келаткан жаш муундарга бир туура эмес багыт берип аткан жокмунбу деген ой жүгүртүшүбүз керек. Ошол фейктер силер Кыргызстанда ошондой мындай жүзү жок, атайын алдоо же болбосо бир мындай тынчтык өкүм сүргөндү жактырбаган бир тополоң болуп турганды колдогон адамдар силер Кыргызстанга жакшылык алып келбейсиңер. Силер тек гана зыян алып келесиңер. Аныңарды билесиңерби, билбейсиңерби билбейм, бирок мындай адам катары мен ойлойм билиш керек ар бир адам. Бүгүн бул бир жерге отуруп алып, бекинип алып, кандайдыр бир ат теманы жазып алып, таркатып, эки жаат кылып, саясий дагы, коомдук дагы бир пикирлерди жаратып, бүлөк салууга аракет кылгандар бүгүн жооп бербесеңер, акыретте жооп бересиңер. Сөзсүз жооп бересиңер. Ошондуктан силер эгерде инсан катары, адам катары, кыргыз мамлекетинин жараны катары, же кыргыздын уулу, же кыргыздын кызы катары жүзүңөр менен чыгып айткылачы туугандар. Мына мен мондой маселе менен кайрылып жатам, же болбосо төмөндөгүдөй маселени көтөрүп жатам. Коомчулукка ушул жетсин деп атам, могул жерде монундай болуп атат. Же болбосо могул инсан мындай кылып койду деп жүзүңөр менен айткылачы. Фейктер сиздер коркосуздар. Ошон үчүн жүзүңөр менен айта албайсыңар. Же болбосо өзүңөр кызматта отурасыңар, баардыгыңар иштеп атасыңар, баары жакшы, сонун ошол ишиңерден же кызматыңардан айрылып калгандан коркуп, мен ойлойм ушундай жамынып алып башкаттарга андан кийин маалымат таркатып элге бүлөк салып атасыңар деп ойлойм да. Мына бүгүн дагы бир жигиттин кайрылуусун көрдүм. Өтө эле мындай чектен чыгып кетиптир. Москвада иштейт окшойт, мен мында баамдаганыма караганда. Жигиттерге айтат элем да. Бирөөнүн артынан жабышып же бирөөгө мындай акарат кылаардан мурда бир аз тилге экият болгула. Силер жеке аброюна болбогондой сөздөрдү айтып атасыңар. Болгондо дагы атын атап туруп айтып атасыңар.
Билегиңерде күчүңөр барын көргөзөйүн деп атасыңарбы, билбейм. Эгерде билегиң күчүн көргөзөмүн десең, күнү келсе 1000 күчтүү бол билегиң күчү жардам бербей калат. Ошону баса белгилеп айтып коеюн. Мындай бир кандайдыр сын тагам десеңер, же болбосо бир кандайдыр маселенин үстүнөн талаш маселе болгон болсо, мындай бир акылдуулук менен, токтоолук менен жана мындай бир маданияттуулук менен чыгып кайрылгыла, сүйлөгүлө, маселе жок. Анан тоону томкором тигиндей деп коюптур, жамандап коюптур деп мындай жигиттер, айрыкча жигиттерге айтам. Мындай өтө төмөн деңгээлге түшүп кеттик. Бираз деңгээлди көтөрөлү как жигит катары. Айрыкча көптөгөн бир мына эфирден түшпөй жүргөн жигиттер бир кызыбызды кармап кетип, алып барып сурак кылганда аябай эле атака кылдыңар да. Эми болбогон сөздөрдү айттыңар, дедиңер, ар кандай дедиңер. Бул алсыз экениңерден гана кабар берди. Мен ошондой деп түшүндүм. Себеп дегенде кыз бала болсо, анын үстүндө бойдок болсо, жаш болсо, аны ушундай бир кандайдыр жолго алып келип аткан болсо, мындай дайынсыз болуп аткан болсо, а силер болсо, ошол кыздын үстүнөн дагы жигиттер, айрыкча мына соц тармакта бардыгы эле көрдү, табалап эле жатып калдыңар да. Бул жигиттик эмес. Бул өтө пасттык. Силерге мындай ал нерсе намыс алып келбесе, мен силерди карап отуруп мен намыстандым. Как силерге окшогон кыргыздын жигити катары. Байкасаңар, мен бир дагы бир аял кишиге же бир кыз саясатчыга же аял саясатчыга мен бир дагы сөз айткан эмесмин. Мындай силерге окшоп орусча айтканда нижний пулемет түшкөн эмесмин. Ар дайым орду менен жана бир кыска нуска гана пикиримди айтып коюшум мүмкүн. Бирок ар дайым сый менен, өтө эле чегимен ашып, энең байтал деген нерсени дагы колдонбой, сонун маданияттуулук менен түшүндүрүүгө аракет кылам. Мен алар душман көрбөйм. Мага кыргыздын бир дагы душман эмес. Мага кандайдыр бир пикир келишпестик же болбосо биздин көз караштардын дал келбестиги деп түшүнөм. Бүгүн көпчүлүгү мындай душман көрүшөт экен. Артынан андып жүрөт, мына бир агабыздын артынан андып эле жүрөт. Азыр өзүн дагы чакырам. Урайымов Мирлан агабызды аябай эле бир эко чыгып алып эле болуп көрбөгөндөй бир каралаганга аракет кылып атат. Анын артынан андып, каяка барат, эмне жейт, эмне ичет, кандай иш кылып атат, ушундай жүрүшөт да артынан. Анын артынан жүрбөй эле эч нерсе таппайсыңар. Силер жүрө турган, мына азыр бүгүнкү күндө биз бир жыл эмес, 2 айда биз мамлекетти жолго салабыз деген. Бирок 1 жыл болду. Бүгүн не деп атат? Кадрлар туура эмес тандалып атат. Иштей албай атат деп атат. Ошол иштей албай аткан кадрлардын артынан жүргүлөчү саят үчүн. Иштебейсиңби? Биз 2 ай эле убакыт сураганбыз, 1 жыл болду. Биз мактап жактап аткан көкөлөтүп манастын ордуна манас кылып атканга сөз тийип атат дегендин ордуна бизге окшогон кыздарга, балдарга сөз айтып жүрөсүңөр да. Эгерде баатыр болсоңор, чындап кыргыз элине күйсөңөр, мамлекетти ойлосоңор, элди ойлосоңор, анда ошолорго айткыла бүгүн. Токтот, мунаң туура эмес деп. Бизге айтпагыла. Биз айта беребиз. Бизге токтот дегенде силердин укугуңар дагы жок. Себеби биз эгерде бизди кызматка алып барып коюп, дакан салап, кыйкырып, күнү түнү бакырып, өкүрүп, мына алып келип койдук силерди деп, аны айтсаңар бизге жарашат. Бүгүн силер өкүрүп, бакырып, күнү түнү уктабай, айга күнгө теңеп алып барган инсаныңар жоопкерчиликтүү ошол жакта отурат. Ошондон бүгүн талап кылгыла. Ошо Урайымов Мирландын артына түшкөндөй, аны андып жүргөндөй, ошол жакта андыгыла. Кайсыл жери мыйзамсыз, кайсыл жери мыйзамдуу болуп атат? Кандай өзгөрүү болуп атат? Кайсы жолго кетип атабыз? Ошон жөнүндө изилденгилесиздер. Биз ошон жөнүндө изилденип, ошону мындайча айтканда өзүбүздүн көз карашка салып, сын пикир кылып айтып атабыз. Биз душман болуп айткан жокпуз ага. Эгерде ошондой бир кандайдыр коомчулуктун бир бөлүгүн угуп, ошо сын айтып аткандардын ой пикирин угуп, бир жакшы багытка түшүп калса, бунун эмеси жаман экен. Ошол сын айтып аткан тараптагы токтоп калбайбы? Баракелди дебейбизби? Биз дей алабыз. Эгерде кандайдыр бир биздин көз карашка туура келбеген нерселерге сын айтып атсак, демек ал туура эмес экенин биз түшүнүп айтып атабыз. Эгерде ошол биздин кандайдыр бир коомчулуктун пикирин эске алып, туура багытка түшүп, ушул жакты дагы аткарып көрөлүчү. Ушул коомдун бир бөлүгү да ушундай пикир айтып атат. Балким булардын көз карашы туура чыгып калар деген жагдай менен ишке ашырса, ал заматта токтойт. Ошол тармактагы
айтып аткан сын пикир айтып аткан адамдардын сын пикири токтойт, басандайт. А силер наоборот күчөтүп атпайсыңарбы? Айрыкча мына соц тармактагы жигиттерге айтам да. Силер саясатты жакшы түшүнөсүңөрбү, түшүнбөйсүңөрбү мен билбейм. Бирок мен деле аябай бийик деңгээлде түшүнөм деп айта албайм. Андан алысмын. Бирок мен силерге караганда бир аз түшүнөт экенмин деп ойлоп койдум. Себеп дегенде, билесиздерби, бүгүн кандайдыр бир саясий көз караш менен, пикир келишпестик менен мындай бир түшүнбөстүктөр болуп аткан болсо, балким эртең ошол эле адамдар менен бир кандайдыр түшүнүккө келип, көз караштар бир жерден чыгып калышы толук мүмкүн. Эртеңкини дагы ойлош керек. Мен бүгүн эле кет, бүгүн эле дей бергенди биз коюшубуз керек. Ар бирибиз пендебиз. Мен дагы адашам. Жана бардыгыбыз адашабыз. Ошондуктан бүгүн биз адашкан болсок, эртең балким эки тарап тең бир жол таап калар. Же болбосо бир жолдон чыгып калар. Мына ошондо кандай акыбалда болобуз? Ошон үчүн тилге экият болушубуз керек. Мына сынды айтып атканда дагы туура мындай орду менен сынды айталы. Анан туугандар, колдогондор дагы көп. Бардыгыңыздарга ыраазычылык. Мен башынан бери айтып келатам. Мен идеяны колдогон адаммын. Мадымаров жөнүндө дагы көп нерсени айтып калышат. Сен ошонун тарапташысың, ошону колдоочусуң. Ооба. Мен ошол инсанды колдойм. Ал инсандан көп үлгүлөрдү алгым келет. Дагы ала турган көп алдыда акыл насааттары бар. Эң негизгиси, мындайча айтканда, мындай даанышмандыгы, тарыхты терең билгендиги биз үчүн азык. Биз алып калсак анын эмнеси жаман экен? Бизге аны өткөрүп берсе, талим тарбия берсе, биз аны ушул кыргыз элибиз үчүн, кыргыз мамлекетибиз үчүн гана жумшабайбызбы? Дагы бир нерсеге аябай мен өткөндө таң калдым. Бир жигит эфир кылып айтып атат. Үй бүлөңөрдү мындай бир бизнес кылып коюп, анан саясатка келбейсиңерби дегендей пикирин айтты да. Эми бизнесмендер эле келиш керекпи саясатка? Эмне үчүн андай пикирди айтып атат? Мисалы, Кыргызстандын тарыхын карап көрсөк, кыргыздын мен деген даанышман адамдары эч кандай бизнес болгон эмес. Аларда могул жерде көкүрөгүндө кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн деген жалындаган бир аруу сезим болгон. Эл үчүн иштейм деген, эл үчүн кылайын деген сезимдер болгон. Алар бизнес кылып алып, анан саясатка барайын деген эмес. Мен ошондуктан айтам, ал оюңардан кайткыла. Бул жалган жашоодо байлык, бийлик жаман нерсе. Баарын азгырат. Андан көрө нәпсиңерди ондогула. Бийликке бизнести кылып коюп, анан бар, бала чакаң бирдекени жеп турат деген, ошол жерге барып деле иштей бер. Таза иште, ак иште, башка жерде деле иштеп жүрбөйсүңбү? Бирок бүгүн кыргыз элим андай бизнесмен эмес, акчасы жок, мындай бир чыныгы кыргыз элине күйгөн, карапайым, жүрөктөн күйгөн карапайым уул кыздарыбызды колдой албайт. Бул бизде 10 жылдык тарыхта, 15 жылдык тарыхта далилдеп келет. Акчаң болсо кулуңмун деген заман болуп атат. Мына азыр дагы шайлоо келет. Бардыгы тоону томкором деп барат. Бирок дагы деле эл шайлай бере турган болсо, көз шорубуз өзүбүздө туугандар. Ошон үчүн акчасы жок болсо дагы, мындай эми эл деген эл да, элекке салып, чыныгы жүрөктөн күйүп, бышып аткан уул кыздар жок эмес, бар да, бирок акчасы жок. Эмне үчүн колдой албайбыз? Ошолорду колдошубуз керек. Мына ошолор бар, бөгөт кое алат. Акчалуулардын бардыгы келсе унутат. Бардыгын унутат. Биз мына канча жолку шайлоодо өткөрүп көрдүк. Мынанча миң акча берейин, мына иштеп бербейсиңби, же болбосо мындай кылып бербейсиңби? Көргөнбүз, бардыгын көргөнбүз. Мына ошолор деле азыр парламентте отурат, же башка жагында кызмат бийликте отурушат. Ошон үчүн туугандар, акчасына эмес, мындай эр жүрөктүгүнө, мамлекетке күйгөнүнө, мекенчилдигине, мындай элин бөлүп жарбай, бардыгын мындай бир бүтүн кылууга аракет кылган уул кыздарды колдошуңуздар керек. Жанакындай соц тармактан чыгып эле түшүнүп түшүнбөй эле сүйлөп аткандарга ишенбеңиздер. Алар бүгүн бирди, эртең башканы айтып кете берет. Мына жакында эле бирөөсү айтып атты, мына мен кыргыз элим депутаттыкка аттандым деди эле. Мен өткөнкү эфиримде айттым эле. Именно ошол жигитке айткам. Сен жарабайсың депчи. Бүгүн канча күн өттү? Бир 10-15 күн өттү, ал пикиринен кайтыптыр. Бирок эмне деп атат?
24 saat бою түшпөй Адакан Мадымаровду жамандап отурган бала кайра Адахан Кимсанбаевдин сөзүн айтып атат. Эмне деп айтып атат? Адам өзүн токтотуп билиш керек, ички жан дүйнөсү менен күрөшүштү билиш керек, напсти тыйышты билиш керек деп айтып атат. Бул Адахан Кимсанбаевдин 10 жылдан бери айтып келаткан сөзү, какшап келаткан сөзү. Ошон үчүн бир дагы бийликке барып басып албай, мүмкүнчүлүгү бар эле. Колдоочулары жок дейсиздер, толтура. Айтса болот эле, бирок андай кылган жок. Ал арам деп ал жолго барбай келет. Жана мыйзамсыздык болуп калат деп. Ал кишиде, мен ал кишини мондай түшүнөм, эч кандай бийликке жулунбаганын себеби ошону менен ал эмнени тастыктайм деп атат. Мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты далилдейм деп аракет кылып келет. Аны түшүнбөгөндөр сен өтпөй калдың, сен өткөрбөй коюшту же сени колдобой калды, сен болсо бийликке сын айтып атасың дегендей гана өздөрүнүн кем акылдык түшүнүктөрүн элге таңылып атат. Аларга ишенбегиле. Өзүңөр мындай акылыңыздарга салып, ой калчап көрүңүздөр. Эгерде суроо жооп болсо, суроолор болсо, жооп берүүгө даярмын. Кандайдыр бир суроо болсо, айта бериңиздер. Суроолор кабыл кылып жаган. Анда мен азыр ошол жана жогоруда сөз кылгандай Урайымов Мирлан агабыздын өзүнө берейин, келип калды. Мындан нары ошо агабыз улантсын. Мен айтарым айттым. Ал кишиде дагы өзүнүн айтары болуш керек. Азыр айтат. Менимче жана өксү көзүн алат, сокур көзүн алат болуптур. Мен бир канча күндөн бери баамдап келатам. Урайымов Мирлан бирөөнүн атын атаган эмес эле, бирок биздин атыбызды атады деп чыгып алгандар. Демек аларга туура эле барып атыптыр өздөрүнүн дарегине. Эми бирөөнүн атын атабагандан кийин эч ким өзүн албаш керек. Билбейм, алар өздөрүн алып алыптыр. Демек ошолор экен деп мен түшүнүп калдым. Калганын азыр өзү жооп берет, Кудай буйруса. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Денсаулыктарыңыздар аманбы? Бизде көпчүлүк бул убакта сыртта жүргөн мекендештерибиз угат, аны билебиз. Сыртта иштеп жүргөн мекендештерибизге чоң салам бизден, Кыргызстандан. Жана бизде суук бүгүн 2-3 күндөн бери суук болуп атат. Эмнегедир 4-октябрдан баштап суук болгону бир өрттө чоң ой жаратат. Себеби эмнеде? Себеби 4-октябрь бийликтин алмашканына туура 1 жыл болгон күн, 5-октябрь. Мен кечиресиңер урматтуу ошолор, мен силерди 5-октябрь күнү куттуктайм деп так ресмиден чыгып өз жумуштарым менен жүрүп калдым. До концалар туулган күнүңөр менен ушинтип айтып коеюн. Себеби эмнеде? До конца деген сөз ага чейин пайда болгон эмес. 5-октябрь бул сөз Кыргызстанда учкул сөзгө айланып, до конца атка конуп, уран менен ушундай бир туура эмес иштер болуп, мыйзамсыздыктын эң чоң бир жолу болуп бийликке келишти. Ошол күндөн бери 1 жыл убакытта эмне өзгөрдү? Эмне кылды? Эмне кылдыңар? Мен ушул күндө бир эле ураанды угатам. Ушул күндө бир эле ураанды угатам. Башка уран уккан жокмун. Ал уран мен үчүн кандай көрүнөт? Калп айткандардын күнү. Укмуш калпты айтсаң, анда кел министр бол деген бир уран менен министерствого министрлерди жумушка алып аткан күндөрдүн бири болуп көрүп атабыз. Келип атат да, мындайча айтканда. Ким алып келип атат? Ким ошолорду коюп атат? Өзүңүздөр көрүп атасыңар. Айтса, азыр бул жактан жанакындай дөдө күчүктөр чыгат, бул жактан ал иттер чыгат, үрөстү аз билем. Үрөсүңөр,
айтасыңар, дейсиңер, өз каналыңардан чыгарасыңар. Па барабану, орусча айтканда. Орусча ошол жакта сыртта жүргөндөр жакшы түшүнөт бул сөздү. Бирок силер бир аз бул сөзгө түшүнбөйсүңөр, силерге кыргызча айтып которуп, мындай силердин дөдөйчө сөзүн которуп берейин. Силер до конца деген сөздү дагы орусча, кыргызчасын жазышын билбейсиңер, ошон үчүн мен силерге мындай эле айтайын. До конца деп жазышты үйрөнгүлөчү, урматтуу до концалар. Биринчиси, экинчиси, по барабану деген сөз мага эч кажети жок. Кыргызчасы ушундай болуп которулатпы билбейм. Силер оюңар болсо, түбкө комментарийге жазып коюңуздар, кандай которулат, дагы аны комментарийде жазышабыз. Дагы эмне болду? Азыр өтө чоң уран бар. Мен өзүм мындай жазып алган сөз катары айтайын. Өзүм башыма келип атканы. Тоок урдаган бүгүн түрмөдө. Көп миллиондорду урдаган алар сыртта. Күчтүү адамдар айткан. Азыраак урдасаң түрмөгө барасың, көбүрөөк урдасаң министерствого барасың дегендей эле. Бүгүн ушундай күн болуп атат. Калп айтканы башында, үстүндө турат. Калп айткандар үстүндө турат. Андан бир аз эми өтө чоң, өтө күчтүү калп айткан адам ал үстүндө отурса, анын жардамчылары, анын колдоочулары, анын командасы чекеден калп айтканын көрүп атасыңар. Ал бир эмнеге болду? Кечээки эле электр энергия боюнча Тажикстан боюнча айтылган сөзү. Тажикстандан биз электр энергия министрлиги айтты да, Тажикстандан биз келишим менен алар бизге макулдугун берип, электр энергиясын алардан алууну сүйлөштүк деп. До концалар калпыңар чыктыбы? Чыкты. Мактап, жактап, жазып калдыңар беле? Жазып калдыңар эле. Артынан кечирим сурап коюш жана кечирип койгула туура эмес айтып алыппыз деп айтып коюу силерде дагы мындай. Бетиңер кызарбайт билебиз. Себеби үчүн силердин уровениңер билебиз каякта. Андан кийинки калптар. Ага чейинки калптар. Башында тургандардын калпы. Анын колунда иштеп аткандар калпы. Сыртка барып да калп айтып атат, ичинде да калп айтып атат, жүргөн жерине калп айтып атат. Барган жерине калп айтып атат. Жүргөн жериңер калп. Ошон үчүн бүгүн мен Facebook баракчамда жаздым эле, троллдордун кыргызчасы эмне болот? Мага кыргызчасын котор бергилеши деп айтсам, көпчүлүк ар кандай сөздөрдү жазды. Кыргызча айтканда дөдөйлөр, көкмейлер десек ал мындай андай жазыш силер алардын колунан келбейт, бирок дөдөйлөр десем менимче туура болот. Ошон үчүн урматтуу дөдөйлөр, троллдор, силер кайрыларым. Эмне деп сөккүлө, эмне дегиле, айткыла дегиле, алар силердин ишиңер, силердин кылган кызматыңар. Ан үчүн силер акча таап атасыңар, ан үчүн силер кызматын өтөп жагаланып атасыңар, ал белгилүү. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө кайра эле жанакы караламай. Биз каралаган жокпуз, урматтуу мекендештер. Биз каралоонун башкача, силер каралоону түшүнгүлө. Каралоо эмне? Каралоо жоктон бар кылып, пайданы жоктон бар кылып, таза адамды жаман жакка алып баруу. Таза адамды туура эмес маалымат жеткизип, элдин башыны айландыруу. Биз болгондо айтып атабыз. Если мен сөзүм калп десеңер, анда комментарийге жазып, айтып бөлүшүп койгула, Мирлан туура эмес айтып атасың деп айткыла. Калпты айтып аткан министрлер калп айтып атабы? Калп айтып атат. Эл башчысы калп айтып атабы? Калп айтып атат. Бийлик башындагылар калп айтып атабы? Калп айтып атат. Калп айтпай атат десеңиздер, анда өзүңүздөрдүн видеоңорго чыгарып, доказательство менен чыгарып койгула. Анан жанакы Нурбек жакшы айтып кетти. Бирөөнүн атын атабасаң мындай чыгып атат депчи. Өзү ушундай. Мисалы тиешелүү сөздү айтып койсоң, үйрө калат. Мисалы бир үйдүн воротасына деле, дарбазасына деле таш ыргытып койсоң, сөзсүз тарс деген үн чыгат да. Ал тарс деген үн чыккандан кийин биринчи ким чыгат? Жанакы Ротвейлер, бульдог,
силерди мындай кагаз көрүп ит дегенде дагы кагаз көрүп айтып атам да. Бирок бульдог иттерди туура эмес, мен бара неме кылып алыпмын. Мындай сөз менен сөзгө сөз айтканда туура эмес айтып алыпмын. Силер жанакы Симбады Король Лев деген мультфильмди көрсөңөр, ошолдогу жанакы Шрамдын кол алдында иштеген жаныбарлар десем, менимче бир аз туура болот деп ойлойм. Мен силерди көкөлөтүп коюпмун бир аз. Оказывается, силер ошолордун гиеналары деп коет. Ал жактын айтуусунда. Биздин айтуубузда чөөрү деп коет. Общем айтканда, шакалдар деп коет. Ошон үчүн, урматтуу шакалдар, силерге мындай дагы мындай бир заттарга теңебей, силерге үчүн өтө бир неме окшойт. Теңебей эле койдум, макул. Силер бүгүнкү күндөн кийин троллдор, боттор, фейктер жана башкалар бардыгы өз кызматын кылып аткандардын бардыгы жылуу жакшынакай сөз менен айтканда силер ошолорсуңар. Ошондуктан эртең дагы ырылдап, дагы биз андай эмеспиз, бизди ошентиң деп чыксаңар, анда силер накты ошолор экенсиңер билем. Урматтуу мекендештер, жана күн мен силерге айттым эле, YouTube каналдар, ишенип коюңуздар, YouTube каналдар. Ошолорду чыгарып аткан YouTube каналдар бүт бара оплачиваемый. Бизге төлөбөйт десин, биз ошолордун кызматын аткарбай атабыз десе, биздин эфирлерди чыгарышмак. Себеби эмнеде? Себеби элде пикир болуп, ушундай кылып бир ызы чуу болуп, жакшынакай адамдар кайрылуу жасап атканда, YouTube каналдар баарын тегиз чыгарыш керек болчу. Жок. Булардын өздөрүнүн дежурный каналдары бар. Убагында айттым эле, дежурный телевидениялар бар деп. Дежурный телевидениялардын кол алдында YouTube каналдар иштейт азыр. Кечирип койгула, бизде андай акча жок. Аларга берип, акчасын төлөтүп, биз видеолор чыгарганга мүмкүн эмес. Ошондуктан кандай десем, тупой десем, биз тупойбуз деп өздөрү чыгып атат. Бир аз акылы кемдер десем, дагы биздин акылыбыз кем деп чыгып аткандар, жооп берип атканы, ал ачык айкын көрүнүп турат. Башка сөз айтарым жок. Мен комментарийлерди окудум, бирок бүт баары калоолор, анан кийин жаман сөккөндөр, жаман айткандар, мындай реалдуу сөздөр болбогондуктан мен силерге мындай комментарийга толук жооп бере албайм. Бирок комментарийлер болсо, азыр жооп кылсак жакшы болот эле. Эмне суроо? Жубаев деген. Кемпировод калдыбы ошондо? Кемпировод маселеси боюнча суроо бериптир. Кемпировод маселеси мындай азыр ушул күндө. Бул 2000 жылдардан бери, ушул 95 жылдардан бери болуп келаткан, көтөрүлүп кеткен тема. Ар бир ажоо келгенде ушул өзбек элине, казак элине жана башка биздин кошуна өлкөлөргө жагынуу максатта ар кандай бир предложенияларды айтат. Ал жерде биз таң калбайбыз, биз билебиз, алардын деңгээли ушундай экен. Мисалы, булар Өзбекстанга барды. Бийлик барды, Садыр Жапаров барды, Камчыбек Ташиев барды. Бирок барып келгенде эмне деп келди? Өмүрүндө эчтемге көрө электе, я в шоке деген сөздү айтты да. Айше таң калдым депчи. Өзбекстан бир канча жыл жылып кетиптир, учуп кетиптир, андай мындай депчи. Ошондон кийин Асман шаарын менче акылданып, ойлонуп, мындай фантазиясына включить этип бул жакта ойлонуп калгандыр. Бирок мен ал мындай примерин айтып атам. Бирок жакшынакай мыкты конок кылып койгон. Ошон үчүн эчтемкени көрө элек биздин мындай эчтемкени көрө элек адамдар жанакы курсак ач адамга эмне берсең мындай уруп жеп салат го, ошондой эле көрүндү аларга. Анын артынан жагаланып, мына сага белек, бир килограмм аш коюп койсо деле, бул аш ой сонун болуп тур тамак үчүн, анда мына сага 50 гектар жер. Анан кийин бир десерттерди коюп койсо, бир жерлер жакшынакай 5 жылдыз отелдерге жаткызып койсо, ой ушундай укмуш отелдериң бар экен. Мен сага 20 гектар жерди бердик. Мен сага бул платинаны бердик деп айланайын. Тупой десек, өзүңөр ызаланасыңар. Силер бизге акыл үйрөткөндөн көрө, урматтуу декансалар, ошол атаңарга, Айша атаңарга бир чакырып, биз менен чай ичиңиз деп туруп, ошолорго бир уят кылбагылачы, биз деп койгулачы, сураныч силерденчи. Уялып атабыз көчөдө баскандан. Бизди уят кылбагыла, сураныч деп
бир эки сөз ошолорго айтып коелачы, урматтуу докансалар. Биз эмне болуп атабыз? Убагында Алмазбек Атамбаевди ал жак бул жакка баргенде эмне деп келер экен деп кыжалат болчубуз. Андан кийин Сооронбай Жээнбеков келгенде ушул орусчадан кыйналып кеткен бечара анда мындай экен деп кыйналдык. Эми бунуңуздар тооба кылдым дегиле урматтуу докансалар, кичине ойлонгулачы. Планшетин калтырып койсо эле бүттү да. Ал жагында эчтемке жок, нарагында ушул бисмиллахи-рахмани-рахим деген сөздү дагы жакшы айта албай атканы өтө бул өкүнүчтүү. Урматтуу докансалар, бир барып силер мындай жазып бергилечи, хотя бы силер если ошончолук грамотный болсоңор. Айткылачы, дегилечи, уялып атабыз башка өлкөлөргө. Биз мындай нормальный бир жашоодо жашайбызбы? Кыргызстан каяка барат? Ошолордун чабалдыгынан компромат маселеси эмес. Компроматка ошонун канча жерлери? Эленин убагында айтпады эле 99% башта жакында 100% бүт бардыгы чечилет. Бүт баары чечилди, биз сүйлөшүп келдик деп. Убагында силерге чейин да сүйлөп келишкен. Силерге чейин да айтып келишкен. Ойлонгула, ойгонгула, көзүңөрдү ачкыла. Урматтуу докансалар, силер бул бийликти тупик алып келатасыңар. Мактап, жактап, буларга чейин да силер башкаларды мактап келгенсиңер. Мактоочу, жактоочулары менен силер анга түртүп атасыңар бийликтичи. Лучше силер айткыла. Силер туура эмес кылып атасыңар. Силер мынтип атасыңар. Орусча билбейсиң, кел орусча үйрөтөйүн деп, мына Москвадан келген анча-мынча мигранттар келип үйрөтүп койгулачы суранычы. Бир аз деңгээлди көтөргүлөчү. Андан кийин кылып аткан иштерин туура эмес кылып атасың деген биз күнөөлүүбүзбү же туура эмес кылып аткан иштерини туура кылып атасың деген силер күнөөлүүсүңөрбү? Докансалар бир аз акыл эсти мындай ойлонгула, ойгонгула силер. Көргүлө бирдемкени. Анан компромат маселеси. Вот ушунун артынан эмне дейбиз? Мына эл чыкты, эл бар экен, элдин артынан ушул биз элдин жардамы менен ошолордун кылып койгон каталарını биз жокко чыгарып, алып калдык деп протоколдор жокко чыгарабыз деп күчтөнүп чыктык элек. Сөздөрүн беришкен эми. Бирок, достор, бул маселе токтой элек, ачыгын айтыш керек. Булар бизди алдап, ар кандай деп барып, ар кандай жолдорго бара бериши мүмкүн. Көрүп атабыз аны. Ошондуктан бардыгына бекем тургула. Урматтуу мекендештер, ишенип коюңар, булар кетет. Бийлик келип кетип жүргөн. Бирок Кыргыз калат да, Кыргызстан бизге калат да. Сен кайдыгер болсоң, мен кайдыгер болсом, ана Кыргызстан кимге калат? Кыргызстанды кимдин колуна таштап кетип атабыз? Ошон докансаларга Кыргызстанды кечирип койгула. Докансалардын колунан до конца деген сөздү орусча жазууну билбегенден кийин колдорунан эчтемке келбейт. Ошону бир билип койгула. Булар бул бийлик кеткенден кийин аты дагы, жыты да жок болот булардын. Мыктыбек Ажибаев айтып атат, суроо салыптыр. Патриоттор эмне үчүн Акаев келгенде пысып отурдуңар деп. Мыктыбек Ажибаев дейт. Урматтуу Мыктыбек аке дейбизби, ага дейбизби, кандай дейбиз? Мен сизге мындай эле айтайын. Аскар Акаев бийликте турганда биз 15-16 жаштагы балдар элек. Мыйзам бар. Саясатка киришип, ушундай бир өз алдыңча үй бүлөңдөн сырткары өз алдыңча мындай чечим чыгаруу бул 18 жаштан кийин деген жери бар. Ошон үчүн шайлоого 18 жаштан кийин катышат. Биз ал убакта 15-16 жаштагы жаш балдар элек. Ошол эле докансалар жанагы ура деп площадьта ыйлап, площадьта бийлеп 95-терден кийинкилер ошол жерде жыргап жанакындай кыйкырып жүргөндөр көпчүлүгү түшүнгөн эмес, ал убакта трусы кийип жүргөн убактысы болчу. Ошондуктан ар бир деңгээлибизде, мисалы Бакиевдин убагында биз студент убактыбыз элек, мисалы ушундай бир өз уровеньми айтыш керек да. Бирок биз өзүбүздү патриот десек, Кыргызстанга күйүп жанган жаран катары, активист катары биз айтып атабыз, деп атабыз. Бирок патриоттор бар. Доканча деп орусча сүйлөй албай, кыргызчаны жакшы айта албай аткандар деле патриотпуз деп жүрөт атпайбы? Ошон үчүн патриот дегенди бир аз
наамды биз раз деңгээлди бийик көтөрсөк дагы. Баягы каркыра боюнча Ассаламу алейкум. Ошол каркыра деген ассаламу алейкум деш керек. Сөзсүз түрдө, себептен бул бүгүнкү күндөрдүн ачылышы. Бул каркыра маселеси көптөн бери ачылып элек болчу. Убактыңыз болсо каркырага барып келели. Каркыра кимдин жеринде турат? Ошол жеринен көрүп келебиз. Каркыра жайлоосу биздин Кыргызстанда. Силер ал жерди билбей туруп, андай мындай дей бербегиле. Ошон үчүн билип билбей мындай фейктер тараткан маалыматтарга ишене бербеңиздер. Ишенип коюңуздар. Ишенбейм, жок, мен ишенгим келет, мага маалымат керек десе, анда бизге жазыңыздар мессенджерге. Биз сиздерди чакырабыз. Бул жерде толук маалыматты, документтүү жана башкаларды бүт бардыгын көрсөтүп беребиз. Ошондой достор. Биз андай маалыматтарды ар кимге көрсөтүп копия кылып, менде документ бар, менде мына бар, менде копия бар, мага атам берди, мага Айшатан берди. Айшатан каякта иштейт билесиң? Маалыматты ошолор берип атканын анда билебиз. Айшатан жок болгондо Айшатан менен кошо жок болосуң сен дагы. Калоо тилек каалагандарга баарыңыздарга ыраазыбыз. Рахмат. Анча-мынча ушундай бизге поддержка берип, бизге мындай демибизге дем берип, күч берип, жамандык жазып, бизге жанакы гөр тилеп, бизге өлүм тилеп, бизди мыйтыш керек, анан учет калыш керек, анан кийин пожалуйста учет калгылачы ушуларды дегендердин баардыгына ийгилик каалайм. Буйруса өнүккөн Кыргызстанда жашаганды силерге да каалайм. Силерге бир аз деңгээлиңерди жогорулашын каалайм, ыйман каалайм. Сөккөндөргө да ошону каалайм. Ошон үчүн сиздерге ачуу айран ичкениңиздер үчүн сөзсүз биз ачуу айран даярдап турабыз силерге. Урматтуу мекендештер, менимче мындай бир аз бүгүн жөнөкөй кайрылуу болуп, жөнөкөй мындай түз эфир болуп калса кечирим сурайбыз. Себеп дегенде көп нерселерден күлөт экенсиң, көп теңелиш өзү бул туура эмес, акылсыздык болот деп ишенем. Себеп дегенде алар бизди жеп жутуп коет. Биз ал жагынан коркобуз. Себеби эмнеде? Себеби тупой адам менен маска теңелбей дегенде эле сөз. Булар азыр мас. Булар азыр мындай под кайфом мындайча айткандачы, эйфорияда жүрүшөт да, асман шаарында жашап жүрүп атышат буларчы. Ошон үчүн биз аларга эчтеке теңеле албайбыз. Теңелгибиз да келбейт. Ошон үчүн ийгилик баарыбызга. Амандыкта көрүшкөнчө, жолугушканча, анан кийин дагы айтып, акыркы сөзүмдү айтып коеюнчу. Мени коркуткандар эч ким коркута албайт. Эч кимден коркпойм. Бир гана Кудайдан корком. Кудайга шүгүр, ушунчалык мани ушундай кылып жаратып, ак менен караны ажыратууга бир чоң салымдарды кошкон адамдарга мен ыраазычылык. Ошондуктан ак менен караны ажыратып жүрөлү. Ак менен караны айырмалап жүрөлү. Нол шайлоодо, урматтуу мекендеш, добушуңду сатпа, суранам сенден. Өз келечегиңди сатпа. Мекениңди Кыргызстандын сүйө турган болсоң, сөзсүз добушуңду корго. Ал сенин өзүңдүн укугуң. Сөзсүз түрдө мыйзамсыздыктар менен баарыбыз күрөшкөнгө, баарыбызга күч кубат берсин. Рахмат баарыңыздарга.